Жогорку кеңештин кыла турган иши жокпу? Көрүнгөн маселени көтөрүп атат. Ушунда күн нурунун толкун сымал формасынан күндүн түз чагылдырган нурлардын формасына өзгөртүүнү бүгүнкү күнү сунуштап жатабыз. Я не видел наш государственный флаг. Разумом я понимаю, что какой-либо флаг не мог и не может помешать развиваться стране. Бардығын есептегенде 150-дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардығын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Бул жылдызыбыз жана вор в закониялардын жылдызына окшош калган жокпу? Звезда Давида деп жана еврейлердин знагына да окшош калбайбы түз болуп турганы? Кыргызда 4 чамгарактагы 4 болушу бул мындай бардар, бакубат боз үйдүкү болот, үчөөнүкү жарды, жакырдыкы болот деген пикирлер болду. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн кеңеши менен мына ушул вариант чыкты да. Кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Мына көк асаба кызыл туу, көктү жарган ызы чуу, ак асаба кызыл туу, айгалаган ызы чуу дейт Манас эпосунда. Демек кызыл туу ызы чуу. Алда жөн эле талкуу кылбай, кийин өзүбүзчө отуруп алып, кеңешип, закрытый кылабызбы, кандай кылып кеңешип ошол жерде өткөргөнгө эме кылат элек. Мен Макул 66, каршы 8, бары 74, катталды 80, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Как обычно эле тартып түртүп туруп эле суроолорду токтотуп туруп эле өткөрүп салыңар. Экинчи нерсе, менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Айла жок. Бирок эл менен эсептешпей койдук.